Арбагыла Кыргыздын урматтуу күй күйөрмандары. Биз Кыргыздын күүсү жөнүндө укканда, ошонун таасирлери жөнүндө жана ошол күүлөрдүн өзгөчө кереметтери жөнүндө биз сөз учугун улай берсек, ага көп далай убакыттар сарпталат да. Анан ошон үчүн кыскача бир маанилүү жерлерине токтолуп кетейин деп атам. Дагы бир ушу айта кете турган маселе, бизде азыр адамдардын багы жашоо тиричилигине, азыркы 21-кылымдагы адамдардын күнүмдүк жашоосуна ылайык адамдар ушу бул жашоодон бир чоң байлык тапкысы келишет, же бир ушундай чоң бир казынага ээ болгусу келишет. Ошондой нерселер адамдарга кылымдардан бери ошолордун адамдарга ушундай суроо талаптар өзүнүн өзү болуп келген да. Анан ошон үчүн Кыргыздын биздин ата бабаларыбыз илгерки замандан бери ошо Кудай өзү жардам берип кыргыздарга ошондой адамдардын ой кыялы, аң сезимдери менен ошо аракет кылган нерседен да бийик ушундай казынага кыргыздарды Кудай жараткан, өзү ээ кылган да. Ошол биздин казынабыз Кыргыздын күү дүйнөсү. Ошо күү дүйнөсүндө эчен биздин кыргыздардын жан дүйнөсүн баккан, ушу жашоодогу бизди мындай жаман нерселерди болтурбай кое турган, жакшы нерселерге ээ кыла турган ушу күчтөр, касиеттер, кереметтер ошого уялап, ошол кыргыз күүлөрү менен жашап келишкен да. Бул Кылгыяктабы, Ооз комузтабы, Комузубуздабы, Чоорлордобу, Сурунайдабы, баарында ушундай бир өзгөчө дүйнөлөр жашап, ушундай адамды ошо өзүбүздүн жашоо дүйнөбүз менен, анан биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн астралдык же болбосо нур дүйнөлөрү менен, кайып дүйнөлөрү менен байланыштырып келген да. Анан болгону ошо бул деген адамга сөзсүз, ошо мен дайыма ушуну белгилеп айтам, азыр дагы белгилеп айтып коем, сөзсүз буга даярдык керек да. Мисалы бир нерсени ошо азыркы күндө бизде деген ушундай бир адамдарда бир ушундай бир мындай тар бир дүйнө пайда болду да. Мисалы жалтырак болсо эле, бул тиги өңү ак болсо күмүш деп, жалтырак болсо эле өңү сары болсо алтын дей беришет да, андай эмес да. Ошол күү куудада дагы ушундай чоң даярдык, ошого бир тажрыйба, ошондой чоң бир нерсе менен келип, анан ошол чоң нерсеге жеткенден кийин дагы ошону ар дайым аздектегенге дагы аябай кандай чоң ушундай бир өзгөчө адамдын ички дүйнөсү, Кудайга ушунчалык чексиз ишенүүсү, берилүүсү, ушунун баары талап кылынат да. Анан ушул качан адам Кудайга ишенип, ошо ою бир орунда туруп, жүрөгү ушундай ачык болгондо, ошондо күүнүн ичиндеги касиеттер адамдардын ички дүйнөсүнө кирип, ушундай бир бул жашоодогу чоң бир улуу нерселерге ээ кылып, ошондой бир биздин өткөн замандагы өлбөс дүйнөлөргө аралаттырат.